Акжол, негизи өзүңүз жөнүндө жана үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Менин атым Акжол Махмудов. Мен 1999-жылы төрөлүп, 15-апрелде төрөлгөм. Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. 2 карындашым, 2 байкем бар. 2 байкем да ошондой эле гректин күрөшү менен катышат. Акжол, негизи эле ушул күрөш спортуна кантип келип калдыңыз? Ошол жөнүндө кеп салып кетсеңиз. Күрөш кесибин негизи мен тандаган эмесмин, бул кесипти атам тандаган. Ал кезде мен 1-класс болчумун. 1-класста атам ушул спортту сүйүп, ушул спортко бизди атам алып келген. Негизи эле ушул Азия чемпиондугун алууга сизге эмне түрткү болду? Ушуга кантип келип калдыңыз? Албетте түрткүнү мага биринчи очередде агай берип атты. Агай утуш керек, өзү мотивация коюп берип атты алдыга. Ошондой эле досторум, бир туугандарым, жакындарым баары өзү морально колунан келген поддержкаларын берип, колдоп турушту. Мен чоң түрткү болду ошолордун баары мага. Негизи мындай келечекте азыр деле мындай жылдыз оорусуна кабылып калам деген оюңуз жокпу? Жылдыз оорусу мен үчүн мындай жаман сапат болуп саналат. Негизи мына жөндөм, талант, эмгек, каражат, ошол ийгиликти багындыруу үчүн ошонун ичинен кайсынысы керек? Менин оюмча эң биринчиден эмгек кылыш керек. Эмгек биринчи очередде, ошондой эле экинчи очередде каражат. Каражат болуш керек, албетте медицина, питание. Ал жөнүндө бала ойлоно берсе да кыйналып кетет. Ошон үчүн экинчи орунда каражат. Калган дальше кете берет өзүнчө. Акжол, бизге аябай кызык нерсе болуп атат. Бул сиз күнүңүздү кантип баштайсыз, кантип бүтүрөсүз? Ошону чагылдырып айтып берсеңиз. Эртең багымдат намаз болуп, намазга турам. Намаз айжага чейин кыш мезгилинде саат 6:30-7:00 окуп атканбыз. Азыр эми жаз келип, жай келген сайын эрте окула баштайт. Ошондо мен айжага чейин эрте туруп, 7:00 туруп, намаз окуп, андан кийин бир аз китеп окуп, чыгып прогулка алып жүрдүк саат 9-га чейин. 9-да келип, 8:30-9-да завтрак ичип, анан 10-до тренировкага барганбыз. Режим негизи меники ошондой. Эрте мен үйдөн чыгып кетем саат 9-тарда. 10-до тренировка башталат. Саат 12:30-1-лерде бүтөт тренировка. Күнүнө ошол канча саат машыгасыз? Ошо эрте мен саат 10-дон баштап 12:30-1-ге чейин, кээде 12-де бүтүп калат. 2,5-3 саат, максимум 3 саат, негизи стабильно 2 сааттан болот. Тренировкадан кийин чыгып, обед ичем. Обедтен кийин уже пешин намаз келип калат, аны окуп, спорт школада өзүм ошол жакта жашайм, түштө. Спорт школага барып, ал жакта эс алып, кечки тренировкага чейин восстановление болуп, кайра саат 6-да тренировка башталат. 6-дан саат 8:30-9-га чейин тренировка кылып, анан ужин ичип алып, кайра үйгө барып, саат 9:30-10-да жатып уктап калам. Буга чейин сиз кадеттер арасында чемпион болдуңуз, өспүрүмдөр арасында чемпион болдуңуз, анан мына чоңдор арасында Азиянын чемпиону болуп атасыз. Анан ушул чоңдор арасында сиз канча турнирди өткөрдүңүз? Чоңдор арасында буга чейин Кубок Кыргызской Республика болгон, ошого биринчи жолу катыштым. Ага чейин 1-2 международный турнирлер болгон. Так мындай чоң аренага чыга элек болчумун. Негизи ушул жаш кезден сиз кандай кыял койчу элеңиз? Балким сиз башка кесиптин өкүлү болом деп, же бир гана ушул спортко басым жасайм дедиңиз? Кандай болду эле? Мен кичинекей кезде өзүм теңдүү балдарды караган эмесмин. Өзүмөн бир 5 жаш, 10 жаш улуу байкелерди карап, ошолор мага түрткү болуп, алардын интернетте жүргөндөрүн көрүп, тренировка алгандарын көрүп, ошолордон тажрыйба алып, мындай кандай десем, бир мотивация болуп, ошолор мага мен ушул деңгээлге жетем деген кыяллар менен келаткан. Эң негизги кыялым орундалганы бул 2012-жылы бул жакта кадеттер арасында чемпионат Азия болгон. Биз анда 7-класс болчук. Ошондо бул чемпионат Азияны көрүп, ушундай өтө чоң кыялдар пайда болгон. Мен ошол чемпионат Азияны Бишкекте көрөсөм, Бишкекте көрөшүп калсам экен, именно дворец спортто деген кыялдарым чоң болчу. Ошол кыялдарым орундалды. Анан сиз ушул жашооңузда тренировка кылганда эмнелерди, мындай өзүңө кандай ошибкаларды кетирбеш керек мыкты спортсмен болуш үчүн? Эмне кылбоо керек? Эң биринчиден ушул элдин назарына албаш керек. Спортсмен болсуңбу, же ырчы болсуң, ким болсуң дагы
сен көтөргөндө эл болот, түшүргөндө эл болот. Ошон үчүн кичпейилдүү болуп, башың асманга жетсе да, бутуң жерде экенин унутпаш керек.